it was normal practice to advise, knowing that it won't be implemented. Бишкекте өсүш жана жумуш менен камсыздоо форуму болуп өттү. Мамлекеттик органдардын жетекчилери, эл аралык уюмдардын жана бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү катышкан иш-чараны Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы Улуттук стратегиялык демилгелер институту, экономика жана коммерция министрлиги жана Дүйнөлүк банк тобу менен биргеликте уюштурган. Анда бюрократиядан арылтуу, структуралык реформалар темасы талкууланды. Ага Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги да катышып, мамлекеттик кызматтарды реформалоо, административдик жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү менен бирге мамлекеттик институттардын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган иш пландары менен бөлүштү. Бюрократияны кыскартуу бул токтогон иш, бул токтобош керек. Бунун ичинде кандай иш болуп атат? Биз биринчиден сунуштарды чогултуп атабыз. Ушул ар кандай мекемелерден, эксперттерден, мамлекеттик кызматкерлерден керек болсо, аны биз чогулткандан кийин анализдеп, ушул министр кабинетинин төрагасы, Адылбек Алиевич жетектеген комиссияга көзөтөбүз. Алар ошол жерден колдоо тапса, биз анын негизинде керектүү ченемдик укуктук актыны иштеп чыгып, аны же өкмөткө, же жогорку кеңешке алып барабыз да кабыл алабыз. Албетте, мындай сунуштардын көбүн биз мындай саботажды деле көрүп атабыз, бирок ошол комиссияда ал колдоо тапса, алдыга жылат деп биз ишенип атабыз. Анан биз деле көрүп атабыз, азыр деле кээ бир жерде кээ бир мамлекеттик мекемелер каршы болсо дагы биз жетекчиликтин колдоп, ал НПАларды кабыл алып, бюрократияны жогонго аракет кылып атабыз. Мынакей айтып кетейин, көп жерде мамлекеттик монополия болгон, кээ бир жерлерде кереги жок жүздөгөн керек болсо формалар болгон, алардын баарын жоюп, азыр мына жетекчилерибиз бул ишти жакшы темпте жүргүзүлө деген талапты коюп атат. Буга катар форумдун алкагында экономика министри Бакыт Сыдыков Кыргызстанда ар кандай уруксаат берүү жол-жоболору ишкерлердин ишине олуттуу тоскоолдук жаратууда деп белгилеп, азыр аларды оптималдаштыруу жана азайтуу боюнча иштер жүрүп жатканын айтты. Министр чакан жана орто бизнес үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүүдөгү негизги кадамдар жана максаттары тууралуу айтып, 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасындагы артыкчылыктардын катарында экенин белгиледи. Тактап айтканда, министрлик бул өнөр жайды өнүктүрүүгө, анын ичинде ири ишканаларды гана эмес, чакан жана орто өндүрүштөрдү да колдоого багытталганын белгиледи. Соода же коммерция министрлигинин негизги максаты ошо бюрократияны кыскартуу, оптималдаштыруу жаатындагы бир негизги максаты бул орто жана чакан бизнести, ишмерликти ошолорго шарт түзүп берип, жолдун иштерин дагы мындай жөңөлөтүп берүү деген максатты коюп атабыз. Ошонун алкагында Дүйнөлүк банктагы бир жолу былтыр мындай терең анализ өткөзүп, бир топ 600-700 чегиндеги азыркы учурдагы лицензия, макулдук, ошол сыяктуу документтердин саны ошончого жетет деген бир мындай тыянакты сунуштаган болчу. Ошону жанагы анализди, талдоону эске алып, азыркы учурда кабинет министрлер кабинети тарабынан ошо бюрократияны кыскартуу, кереги жок процедураларды жөңөлөтүп же жоюп берүү боюнча максат коюлган болчу. Ошо бүгүнкү күн иш-чаранын алкагында ошо терең мындай кеңири талкуу болуп атат. Ал эми өлкө акыркы 20 жылда жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүүдө олуттуу ийгиликтерге жетишти. Эгерде 2000-жылы калктын 37% жакырчылыктын чегинде болсо, бүгүнкү күндө 4% гана. Калктын жан башына киреше жылына $1,4 чейин өстү. Бирок бул экономикалык өнүгүүнүн дымактуу максаттарына жетүү үчүн жетишсиз деп билдирди. Форумдун алкагында өлкөлөр боюнча алдыңкы экономист жана Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Дэвид Найт. Эксперттин пикири боюнча, инвестиция жөнүндөгү жаңы мыйзамдын иштелип чыгышы чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу, жумуштуулуктун жана өндүрүмдүүлүктүн өсүшү үчүн маанилүү болуп эсептелет. Туруктуу өсүшкө жетүү үчүн инфраструктурага жана капиталдык активтерге инвестиция салуу гана эмес, өзгөчө жеке сектордо өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу да керек. Компаниялар, айрыкча орто деңгээлдеги компаниялар, бюрократиялык тоскоолдуктарга, татаал уруксаат берүү тутумуна жана мамлекеттик органдардын кайталанма функцияларына туш болушат. Дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бюрократиядан арылтуу жана жагымдуу инвестициялык климатты түзүү боюнча демилгелерин колдойт. Инвестиция жөнүндө жаңы мыйзамдын иштелип чыгышы чет өлкөлүк түз инвестицияларды тартуу, жумуштуулуктун жана өндүрүмдүүлүктүн өсүшү үчүн маанилүү негиз болот.
Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын март айында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократиядан арылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда Кыргыз Республикасынын юстиция министри Аяз Баетов айкалыштырып иштөө боюнча Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору болуп тайындалган. Бакытбек Болсунов, Гүлчөр Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. For any success in any reforms, right, and all our projects